ооба бул тагдыр, Алла таалам жаратты, Алла таалам ыраа берди сага. Бирок адам баласы Алла таалам өзү ошол буйруган. Неге буйруганбыз? Ошонун себептерин алууга, ошол нерседен арылууга, ага кош көңүлдүк кылбоого мусулман адам чакырылган. Ошон үчүн жер бетинде Алла таалам кандай гана оорун чүрбөсүн, сөзсүз шыпасын дагы чүргөн дейт. Көрдүңүздөрбү? Эч шыпасы жок, оору жок. Дарынын өзү эле болуп калыштыгы жетишсиз. Дары бар, бирок ал дарыны колдонбосо эмне? Пайдаланбайт. Үйүңө, шейх айткандай бул жерде, үйүңө дарынын түрлөрүн жыйнап алсаң дагы, чамадаңда бүт дарылар бар. Бирок аны пайдаланбасаң пайда береби? Пайда бербейт. Ошондой эле адам ооругандан кийин ошого дал келген, туура келген дарыны издеш керек. Ар бир оорунун өзүнүн дарысы бар, ошонун өлчөмүнө жараша. Эгер кайсы бир адам бир ооруга чалдыгып калса, ошого туура дарыны тапкан болсо, ал пайда берет. Айыгып кетет ошол нерседен. Ал эми ошол чалдыккан оорусуна туура эмес дарыны колдонгон болсо, ал дары болсо деле, дары бирок ал башка нерсеге да эмне кылат? Пайда бербейт, ал зыян берет. Ар бир оорунун өзүнүн ылайыкташылган ошого дал келген дарысы бар. Бирок бул нерсе эмнеге муктаж? Ошондой ооруну айыктырыш үчүн тажрыйба ээлерине, ошол жактагы адистерге, ошол жактагы билген адамдардан кеңеш алып, анан ошол өлчөм менен колдонуш керек. Жогоруда айткандай, ошол дары ооруга ылайык болгон өлчөм менен, көлөмү менен, анан ошону туура багытта рецепт менен берген адамдын багыты болуш керек. Ал эми жөн эле дарыны таба калып ичүү дал келбесе, ал пайда бербей эле зыян берет деп атат.